болгондо дагы Теңиртоодо билим алып, мына ушул эмгектенип жаткан мына ошо жаш таланттар акыркы кезде ар кандай кайрымдуулук иштерине активдүү катышып келет. Албетте бул таланттардын курамын эмгек сіңірген артисттер, эл артисттер, манасчылар, ошондой эле актерлор түзөт. Бүгүн болсо биз мына ушул Теңиртоо жаш таланттарын студияга чакырып отурабыз. Жалпыңыздарды тааныштай кетели. Мына ушул Теңиртоо таланттары атайын топтун жетекчиси Дастан Кенжешев, Таштан Ерматов атындагы Бишкек музыкалык педагогикалык окуу жайынын студенттери Айжамал Жусупова, ошондой эле Гүйсара Бишеналиева атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин студенти Саламат Нарымбеков, жана ошондой эле Таштан Ерматов атындагы Бишкек музыкалык педагогикалык окуу жайынын студенти Актан Кенжебеков бүгүн бизде конокто. Куш келипсиздер. Албетте Теңиртоо таланттары негизи эле Теңиртоо эли кандай жатышат, негизи эле бул качан түзүлгөн, Дастан өзүң баштасаң. Саламатсыздарбы, арыбаңыздар. Теңиртоо эли жакшы. Бүгүнкү күндө 2020 жылы түзүлгөн бул топтун курамы кийинки 2025 жылы Кудай буюрса ишке ашып, ошо менен талантчылар көбөйө баштады. 2022 жылы мына буюрса кастингдер өтүлө баштайт. Чыныгы жаш таланттарды биз эми ирге берген ала баштайбыз. Бүгүнкү күндө канчага жетти? Мына ошо көппү таланттар. Биздин өзүбүздүн бул Теңиртоо жаш таланттарынын группасы бар. Ошол группада 30тан ашык жаш таланттар бар. Андан сырткары дагы мындай мени менен байланышып аткан, катарда турган, кыргыздын артын сактаган биздин жаш таланттарыбыз да бар. Ошондой. Жаш чектелбейт, Жашы азыркы учурда мындай бир көз чаптап карай турган болсок, 10 жаштан 25 жашка чейин келет экен да. Азыркы учурда. Бирок эл артисттер, эмгек сіңірген артисттер дагы бар экен. Ошол биз мисалы эмгек сіңірген артисттерин айта турган болсок, Супер Кудул, Жумабек Бадайымов агайлар ошо бизге жол көрсөтүп жүргөн агайларыбыз бар. Азат Эшимханов агайлары, Нарын музыкалык театрда. Ошондон Айчком фондундагы Асылбек Маратов агалар, Болот Назаров агалар да бизге жол көрсөтүп келатат. Азаматсыздар, анда келгиле кана Теңиртоо таланттар дегенден сөздөрдөн баштайлы. Кызыңыз чачылуу эт, Айжамал. Келиңиз биринчи аткарып бериңиз, андан кийин маектешели кана.
кайтарам эмгегиңди. Баракелде, Айжамал айтсаңыз, учурда сиз мына ошол Таштан Эрматов атындагы Бишкек музыкалык педагогикалык окуу жайында канчанчы курста билим аласыз? Таштан Эрматов атындагы музыкалык окуу жайында 2-нчи курстун студентимин. Масалан, сиз комузда да кол ойнотуп өткөнсүз. Комузда да кол ойнотом, комуз менен ырдайм. Ушундай. Негизи мына Теңиртөө таланттарынын мүчөсү экенсиз. Канча болду бул кабыл алынып, кандай иштерди аткарасыңар, ошол жөнүндө айтсаңыз. Теңиртөө жаш таланттарынын мүчөсүмүн. Бул Теңиртөө жаш таланттарынын төптөлүп түзүлгөнүнө 1 жылдын жүзү болду. Анан бул Теңиртөө жаш таланттарынын кайрымдуулук концерттерине катышып, жана ошондой эле чакан өзүбүздүн концерттерибизди өткөрүп жатабыз буюрса азыркы учурда. Негизи эле ошо чыгармачылык жактарда ар бирине дем берип, аларга жол көрсөтүп, жардам берип турбайбы? Бул Теңиртөө таланттарынын башкы максаты. Кайрымдуулук иштери болгондо кандай иштер, кандай мүмкүнчүлүгү чектелгендерге же ооруп жаткандарга жардам берүү? Соолугун жабыр тартып, кандайдыр бир баягы дарыланууга каражат керек деп кайрылгандар көп. Азыркы учурда кийинки учурда турганыбыздык бир факт боюнча баягы бул кайрымдуулук концерттерди биз негизи өзүбүздүн койгубуз келбейт. Бул десе жок болсо экен, баардыгы ден соолуктуу болсо экен деген ой тилегибиз бар. Анан бирок Кудайдын жаратканын берген сыноосу менен кайрымдуулук концерттер болуп калып атат. Нарында болот, Нарында, театрда. Чукулда бул Бишкек шаарында көлдө, Караколдо бизге кайрылуу болуп атат. Анан ошол жака барып дагы Бешеналбардын бүтүрүүчүлөрү бар бизде. Ошол агалар менен дагы буюрса барып кайрымдуулук концерт өткөзөбүз деген максаттар болот. Негизи эле концерттин башкы максаты ошо чогулган каражатты ошол үй бүлөгө бериш керек, Ошондой жардамдар көп эле өткөрүп жүрөсүңөр да, Буюрса, нарда дейlik. Азаматсың, Саламат мырза, куш келипсиз. Мынакей Бүйсара Бешеналиева атындагы жогорку окуу жайынын студенти катары кайсы бөлүмдө окуйсуз, канча болду билим алып жатканыңызга? Мен ушул музыка чөйрөсүнө ушул кичинекей кезимден баштап эле кызыгам өзүм. Ушул окуу жайга тапшырганыма 2 жыл болду. Ошо аракет кылып өзүбүздүн талантыбызды ушу кыргыз элибизге арнайлы деп эмгектенип келатабыз. Сиз да кайрымдуулук концерттерге көп катышасыз. Биз ошо Теңиртөө жаш таланттарына түзүлгөн ушу 1 жыл болуп, ошол жакта аралашып, баарыбыз биргеликте кызмат кылып, аз да болсо эли жерибизге жардамыбыз тийсин деп, руханий жактан кыргыздын тиги ата-бабабыз сактап келаткан салтты нарыктуулайлы деп, ошолорду өчүрбөйлү деп, кийинки муундарга жеткирип берели деп аракет кылып келатабыз. Жогоруда койбостон, салтты дагы жоготпой. Албетте силер жаштар кандай болсо, силерди көрүп бир тобу да өзгөрөт, коом да өзгөрөт, чөйрө өзгөрөт дегендей кана. Сизден жакшыры болсун, келиңиз кайсырды аткарып бересиз? Аны маселе сиздер үчүн толгоону деген чыгарма бар, ошону да берейин. Жакшы болуп калат.